Салам достор, бүгүн биз болсо Кореядагы эң популярдуу Taiso деген магазинине келдик. Мунун ичинде жок нерсе жок. Каалаган нерсеңди 65 сомдон 350 сомго чейин сатып алсаң болот. Негизи магазин райондорго жараша размери ар кандай болот, бирок бул магазин 1 этаждан 4 этажга чейин. Мунун ичинде көп нерселер бар, бирок мен эң кызыктуусун көрсөткөнгө аракет кылайын. Аз убакытта эң кызыктууну гана көргөзөйүн деп аракет кылып атам. Муну карагыла. Мындайды мен дагы бүгүн көрүшүм. Буга чейин мындай товарлар жок болчу. Муну даже Кыргызстанда жанагы тырмак жасаган мастерлер коюп алса, алып алса жакшы болчу да экен. Бул тырмак дүйнөсү экен. Муну карагыла. Мындай караганда 5000 экен бунун баасы. Почти профессиональный өңдүү окат экен, профессиональный аппараттарга окшогон. Муну бул дагы кичине карасаңар, көз көрбөгөн апаларга, кичине картайып келатканда зрение начар болуп калат го, ошолорго ылайыктуу нерсе экен. Бирок колдоно келгенде кандай экенин билбейм, бирок жаңы чыккан ID окат экен. Бул жакта ушунусу жакшы да, арзан баада, бир интересный идеядагы окаттар көп сатылат. Бул бигудини электронный бигуди экен. Ысып чолканы фиксировать этип берет окшойт да. Объем кылып. Бул жакка барсаңар, бутылканын түрлөрү. Буга шампунь жолго чыксаң куюп алып, анан кетсең болчу да экен. Мындай крем-серемдериңди куюп алсаң болчу да экен жолдо жүргөндө. Күзгү да жөн эле күзгүлөр эмес, мындай косметика салынган, идеялуу күзгү, идеялуу каттар аябай көп бул магазинде. 5000ден экен. Бул тегеренип айланчок кат экен, косметикаларын салып коюп. Эң ыңгайлуу кат экен бул дагы. Мунун аркасына карасаңар, кичинекей күзгүнүн аркасында полка бар экен. Мындай кызыктуу тарак. Бардык жерде жалтырак бар, өзүнчө кызыктуу. 1000 эле экен бул тарак. Кыргызстандын байысы боюнча 60 сом болуп калат, 65-66 сомдон болуп калат го. Мындай тарак бар экен, массажный тарак. Башыңды жууганда. Көөрткүч тарак экен. Андай буларды карасаңар. Айымдарга, кыздарга, кыз балдарга мындай косметика салган баштык. Ушунчалык ачык сетте, булганбайт салафан. Эң жакшы окат экен бул. Муну карагыла. Мындай көлсөлгө барганда, майда чүйрө косметиканы салып алып турсаң жакшы болчу да. Мына. Бул жагы болсо материалдан экен. Материалдагы косметика баштыктар экен. Бул деле ичине карта салган. Кошелегөңдү карта салган экен. 2000 экен баасы. Монета салса болчу да экен, майда чүйдө каттарды салып алса болчу да экен. Дизайны сонун өзгөчөлөнүп турат. Муну карагыла, баштыкта. Корейский носки деп баарыңар жакшы көрөт эмессиңерби? Мында Диснейлендтики бар экен.
Носкиден баштап капронкалык өткийге чейин баардык нерсе бар. Жада калса бул жакта косметика да сатылат, бирок косметиканы көңчөсүн чоңдор албайт. Кээ бир эле адамдар албаса, школьницалар көп алат деп калышат. Мындай карасаң кымбат элитный косметикада эле көрүнөт экен. Уходовый косметикалар да бар экен. Баардык нерсенин түрлөрү менен бар. Андан тышкары мынакей дары салган, мындай интересный идиштер бар. Дары көп ичкен кишилердики окшойт да бул. Же витамин ичкен кишилер мынакей. Азыр баарыбыз эле ден соолугубузду карап, аракет кылып калбадыкпы ден соолугубуз үчүн жашаган үчүн. Азыр көп эле кишилер витамин ичип калды. Муну жолго салып алып, же давлениясы бар адамдарга жакшы экен. Диснейленддин тематикасындагы буюмдар экен. Келгенде эле кружка, бутылка, термос. Мындай оюнчуктар бар экен. Баарын карасаңар. Мындай нерсени биз бала кезде полкага койсок кандай сонун болуп көрүнмөк. Азыр акча гана болсо баардык нерсе бар. Мындай үйгө кийген шлепкалар, контейнерлер бирдеме коюп алганга. Бүт бул жактын немеси Диснейлендке тиешелүү каттар. Бул кружка деле жакшы экен. Пластмасс болгон менен мустакты жакшы эле кармачуда экен, лёд салсаң. Мындай тырмак алгыч, мындай машинага коюп койгуч. Диснейленддин фанаттары бул жерден бүт нерсени таап чыкса болот. Наклейкалар, тарак, наклейкалар, суюк самын койгучтун идиштери, пенка самын койгучтун идиштери, кружка. Жада калса бул мочалканы карагыла. Микки менен Микки Маус экен, бирок ичине өтө окшошпой калган окшойт. Мындай мочалка. Чокой жугуштан үйдө мындай Микки Маус экен. Мынакей бүт баары, мунун баары туулган күндүн немеси экен, тематикасы. Daiso деген магазин. Бул магазин Кореяда, анан Японияда бар экенин билем. Кичинекей балдардын полкасы. Пластилин, карандаштын түрлөрү. Сүрөт тартуучулардын дүйнөсү экен. Бирок бул жерде канцелярскийдин баалары дагы 2000, 3000, 5000ге чейин болот. Бирок качествосы жакшы. Офисный работниктер да көп алышат. Офиске ылайыктуу нерселер да аябай көп. Жөн эле мындай скучный, нудный неме эмес. Мындай бир кооз, интересный кылып жасалган да. Скотч экен. Клей. Магниттер экен. Компьютердин тегерекчеттерине, өзүңдүн иштеген рабочий столдоруңа коюп алсаң жакшы көрүнчүдөй. Ручка.
Кореяда ручка, биз көк ручканы колдонсок, булар кара ручка менен колдонушат. Окууда, документтер толтурулганда кара ручка колдонушат. Школьницалар 1-класстар, садиктен жазып баштаса, бизде таш карандаш бар го, ошо менен жазып башташат балдар. Эрика уже окуп баштады. Садиктен ошо алфавиттерди ручка эмес, таш карандаш колдонушат. Ошо таш карандаш менен жазышат. Бриллиант ручка бар экен, бул жакта клубника ручка бар экен. Негизи идеялуу каттар аябай көп. Өчүргүчтөр. Карандаш уштагычтар. Масканын гана кандай түрлөрү бар. Бакта жакшы бир бурч бар. Бул болсо сезонный полка. Кышкы чана, карга форма жасаган ушулоңдун нерселер сатылат. Ал эми жайкысын болсо, жайкы неме холодильник көчөлөр. Журкандар, даже мындай шлепкалар да бар экен. Холодильник. Чынын айтсам, неме бул жактан алып көрбөптүрмүн. Охлаждающий спрей да бар экен. Мындайды мен быйыл биринчи жолу көрүшүм, былтыр жок болчу. Ушундай спрейлер чыгыптыр. Кореяда ысык аябай катуу болот, Кыргызстанга салыштырмалуу үп болуп. Бул болсо холодильник, мындай охлаждающий оокаттар экен. Ал эми бул жакта карасаңар, корейстер азыр күчүк бакканда аябай, үйгө күчүк мышык бакканда аябай жакшы көрүшөт. Küçüktün giyimleri. Bu şap gözünçeli modalı şapka eкен. Küçük. Bu гаджетке тиешелүү оокаттар экен. Бияктан карасаң чын эле каалаган кабелдер, каалаган USB-лер, наушниктер баары бар. Баалары 2000ден, 1000ден, эң кымбаты 5000ге дейин болот. Карасаң, кыздарга ылайыктуу, кички кыздарга. Болгону 2000, 3000ден авадоктун түрлөрү. Карда 2000ден эле экен. Ekimin bas. Эми кетип баратам. Бул арбуздун идишин карасаңар, аябай удобный идиш. Тан карай кетели, кеткенче чиркей, чымын-чиркей өлтүргүчтөр, мындай ток менен өлтүргөн чымын-чиркей өлтүргүчтөр бар, бак чын эле өлтүрөт. Мындай өйдө коюп койгон, мындай стоячий да бар, ошону коюп койсо тарс деп аябай өлтүрөт чын эле. Анан бул спрейлер бар. Бир жакка чыкканда, паркка гулять этип чыкканда, себеп алсаң чын эле чакпайт, аябай жардам берет. Чаккандан кийин дагы мындай сүкөгүч бар. Анан сүкөп койсоң, кичине кытышпай калат да. Бирок бул өтө жардам бербесе да, бул аябай жакшы жардам берет. Бул болгондо чакпайт.
Анда эмесе кеттик эле. Азыр мына кассирлер дагы кассирлерге да жумуш азая баштады. Магазинде кассадагы көбүнчөсүн магазиндин көбү момундай өзүң төлөп кетчү кассалар пайда болду. Анда эмесе төлөйлү. Бияктан эмне менен төлөйсүң? Картаны салгыла дейт. Мынакей баштыктардын баасы, баштык алсаңар болот. Бул экөө кагаз баштыктар, бирок мен баштык албайм. Оокатым аз. Көп алайын десем, мындай баштык сала келгем, ачсам чоң баштык болуп калат. Бирок муну мен бүгүн көп алган жокмун. Бул магазин негизи билинбей көп ала аласың, ошон үчүн аябай кармандым. Керектүү нерсени гана алганга. Мынтип баасы чыкты. Телефонго чаптаган айнек чаптагыч защита 5000 экен. Мындай детский резинка 1000 экен. Ичинде канча штук экен, жок экен. Корейский резинка экен. Яка өзүңдүн алмегенди кийишиң керек. Төлөнүп бүттү. Ошо менен кеттик эле. Рахмат. Аягына чейин көрсөңөр жакшы калыңыздар. Эмкиде дагы кызыктуу видео тартам.